Салам мекендештер, бүгүнкү биздин тасма болсо Москва жергесиндеги Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү ачылган. Ошо өкүлчүлүгүнө келип азыр кандай иштеп атышат, кандай жумуштарды көрсөтүп атат, кызматтарды кандай көргөзүп атат, мекендештер менен кандай иштеп атат, ошонун баарын бир сыйра көрсөтөбүз. Дареги болсо Малая Полянка 7 строение 3кө келсеңиздер, андан ары киресиңер. Көрүңүздөр. Бул жака дворго кирип, двордо бул козырёктун астына иш убактысы жазылган экен. Дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 9-дан 6-га чейин иштейт экен. Тыныгы 12:30-дан 1:30-га чейин. 6-чы ишемби, жекшемби күнү дем алыш. Бул жака киребиз. Внезапно дегенде. Ассаламу алейкумдер. Акмаке, кандайсыңар? Амансыңарбы, эсенсиңерби? Ишилгени болсун. Кандайсыңар? Амансыңарбы? Муну бияка бир аз съемка кылып коелу деп келдик. Кандай иштеп атасыңар, кандайсыңар? Кубандык байке өзүндөбү? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы, кандайсыңар өзүңөр? Ишилгени болсун. Ассаламу алейкум. Добрый жол. Основной, это кандайсыңар? Основной жумуш зона ушул да? Сейчас. Тук-тук, Урбеке. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар эке? Кандайсыз? Иштелгени болсун. Бир аз съемка кылып атабыз. Анан кийин бул силердин баягы иштериңер боюнча муну сразу алып коебуз сизге. Кандайсыңар, амансыңарбы, эсенсиңерби? Мекендештердин проблемасын көйгөй чечилип атабы деп. Ооба, иштеп атабыз. Буюрса мына ишти быйылда баштадык. Былтыр билесиңер, ошо жылдын аягында ишмердүүлүк толук кандуу десек болот. Бул декабрь айынан баштадык. Декабрь айынын ичинде эң көйгөйлүү маселелер бул жана акча төлөбөгөндүгү. Акча төлөбөгөн боюнча 1 миллиондон ашык уже тыйын. 1 миллион эмес, уже 3 миллионго чукул былтыр төлөткөнбүз. Быйыл 2 миллиондон ашык төлөттүк. 3 айдын ичинде бул келгенден бери. Келгенден бери жалпысынан 5 миллиондой акчаны элге кайрып бердик. Бул акча ала албай аткан. Бирок анын ичинде албетте эме суммасы өтө чоң. 40 миллионго чукул арыз боюнча элдер кайрылды. Бирок эң мына биз анализдеп көрсөк, мунун проблемасы эмнеде? Анткени биздин жарандар ошол иш келишимдерин түзбөгөндүктөн болуп чыгып атат да. Эмгек келишими жок. Эмгек келишимдери жок. Ошол көптөгөн 60% ошол эмгек келишими жок болгондуктан иш берүүчү дагы өзүнө алган ошол функцияларын, ошо обязательстволорун аткарбай атат да, ошол себептен десек болот. Бул биринчи, экинчиден дагы бир проблема, бул биздин жарандар ошол эмгек келишимдери эгер бар болгон күнү дагы ошол менен толук таанышпай, өзүнүн укуктарын, өзүнүн аткара турган иш жөнүндө маселелерди толук билбегендиктен да келип чыгат десек болот. Мындан тышкары эми жанагы жүк 200 боюнча да айтып кетейин. Бул боюнча быйыл дагы биз ошол ишибизди улантып атабыз. Мына быйыл 4 жаран кайрылды, 4 жарандын сөөгүн туугандар кайрылды, 4 жаран сөөгүн Кыргызстанга жөнөткөн көмөк көргөзүп акчасын төлөп бердик. Былтыр болсо 20 сөөгүктү ошол Кыргызстанга жөнөткөнбүз. А вот тыйын маселеси мурда жалпы элчилик аркылуу болчу. Азыр биз Кыргызстандан акча каражаты биздин өкүлчүлүккө жөнөтүлөт. Биз болсо ошол төлөп берүү. Былтыр 1 миллион 400 миң акчаны төлөп бергенбиз. Быйыл мына 4 эме боюнча билесиздер, ошол Москва жана центральный федеральный округтарга бөлүнгөн 70 миң, 80 миң, анан 120 миңден деп. Кубандык ток этер жер. Себеп деген биздин көп мекендештер багы цифрлар менен көп түшүнө беришпейт да. Түшүнгөсө да аларга это не важно. Көбүнчө ток этер жери. Тилекке каршы, мисалы үчүн груз 200 болуп калды. Биздин жараныбыз каза болуп калды. Мисалы үчүн биякта туугандары бар, достору бар, айылдаштары бар, кээ бирөөрүндө эч ким жок, мисалы үчүн.
ошол тыйынды кандай алыш керек жана кандай документтерди топтош керек? Эми бул маселе боюнча 2 жылдан бери токтом, атайын токтом кабыл алынган. Эң жөнөкөйлөштүрүлгөн, азыркы учурда болгон 3 документ керектелет. Бул кайрылып аткан жарандын, ошо жакын туугандын тастыктоочу паспорту, өзүнүн документи керек. Каза болгон адамдын ошол жанагы өлгөндүгү тууралуу күбөлүк керек. Анан экөөнүн ошол тууганчылдыгын тастыктоочу, мисалы жакын тууган экенин. Бул эми жана туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөр болобу, же жанагы никелешүү күбөлүктөр болобу, ошол күбөлүктөрдүн негизинде биздин бул жерде комиссия 1-2 күндүн ичинде карап чыгып, ошол акчаны төлөп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда акчалар да толук кандуу бөлүнгөн, каражат жетишет. Эгерде жакын тууганы болбосочу? Жакын тууган болбосо, жакын туугандары ошол жанагындай доверенность бериш керек болот да, ошол ала турган адамгачы. Анан кийин айтып кетиш керек, мисал алсак, мындай болуп калышы мүмкүн. Эгер жанында каражаты бар, өзүнүн туугандары аркылуу, өзү ошо туугандары, жакын туугандары алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар, бирок кийин ошол акчаны Кыргызстандан дагы 3 ай мөөнөтүндө кайтарып алса болот. Кайсыл жерден кайтарылат? Бул Бишкек шаарынан ошол төлөмдөр берилет. Токтогул көчөсү, Молодая гвардия кесилишинде ошол жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору бар. Ошол жерден кайрылып, ушул эле мен айткан документтерди берип, акчасын толук бойдон, жана 70 000 болобу, 80 000 болобу, 120 000 болобу, бул жанагы федералдык округтарга байланышкан болот да. Демек, бияктан жааматты жердештери тыйын чогултур сөөгүттө Кыргызстанга жөнөтсө, туугандары 3 айдын ичинде Жаш гвардия бульвары менен Токтогул кесилишиндеги акчаларын өзү компенсация катарында кайра өзүнө кайтарып алыш. 70 000 чыгымдарын. 70 000. 70 000, 80 000, 120 000 бул эми жанагы кайсыл жерден кетиргенге жараша болот да. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе болсо, өткөндө бир жакшы жүрөккө жагымдуу бир ишти болду. Биз силерге диаспора аркылуу кайрылып, биз мекендештер отделение милицияга түшүп калыптыр. Анан кийин аларды эртеси сотко алып кетиптир, депортация кылабыз дептир. Ошону сиздин кызматкерлер барып, сотуна отурумуна катышып, ошо мындайча айтканда жалпак тил менен куткарып алды биздин мекендештерди. Мындай фактылар дагы көптөгөн кездешип атат азыркы учурда. Мисалга айтып кетсек, статистиканы карасак, былтыр бир 100гө жакын жаран ушундайлар фактылар менен кайрылды. Жарандардын санын айтам. Кээ бирде ошо 5тен, 10дон кишилерди ошол милиция отделдерге алып барып, ошол жерден документтерин карап текшергенде, анан кийин ошол кандайдыр бир нарушениялар чыккан үчүн тиги выдворенияга же сот аркылуу кетирүүгө ушундай чаралар колдонуп калып атат. Бирок биздин кызматкерлер ошо оперативдик түрдө ошондой фактылар боюнча диаспоралар кайрылып калат, туугандары кайрылат, же өзүлөрү чалып калышы мүмкүн. Биздин кызматкерлер ошо барып жардам бергенге даяр. Бул фактылар көп эле кездешип атат. Силердин бул анын арасындагы бир фактылар да. Мындан сырткары биз өзүбүздүн жумушубузду мынакей ушул жерде оор акыбалда калып калган жарандар менен да жүргүзүп атабыз. Мынакей азыр бүгүн дагы бир жараныбыз кайрылды, жаңы эле ушул жерде турат. Өзүңөр маектешсеңер болот. Бул жерде иштеп аткан экен, жумушсуз калып, эми жашаган жерим да жок. Көчөдө калдым. Оор акыбалдамын. Ошол кеткенге жардам бергиле деген эмемен биз жакынкы учурда ушул жанагы Российские железные дороги РЖДнын гостиницасы бар. Сиздер да барып бир көрсөңөр керек ошол жерде. Ошол жерде биздин жараныбыз да ошол жерде иштетип атат. Анан ошонун жетекчилиги менен ошол сүйлөшүп, ошол бир комната атайын бөлдүргөнбүз. Бир убакта бир 3 жаранга чейин кармаганга ошол документтерин тууралган чакты ошол Кыргызстанга жөнөткөнгө чейин жардам көргөзө алабыз. Мындан сырткары жакында эле маалымат массалык каражаттарына чыкты. Бизде ушул жерде бир жараныбыздын туугандары кайрылып калды. Бир аял кишини өзүнүн ошол психиатрик больницага жаткырып, баласын болсо
ушул 1 жаштагы баласын алып койгон болчу да. Ошол жерде да биздин кызматкерлер чыгып көмөк көргөзүп, ошол өзүн дагы баласы менен чогуу ошол Кыргызстанга документтерин тууралап берип, Кыргызстанга жөнөткөнгө ошол жардамды көргөздүк да. Кубандык мырза, жакшы, Кудай буйруса, аракет жакшы. 3 айда көптөгөн жыйынтыктарды угуп атабыз, көрүп атабыз, эл оозунан угуп атабыз. Андан кийин баягы мекендештердин миграция тармагы такыр эле эң көйгөйлүү маселелердин бири да. Ошого сизге сабыр. Бул Сахарова маселеси боюнча өткөндө окудук. Ошо силердин сунуш менен, элчиликтин рекомендациясы менен, иштери менен жанагы медосвидетельствованиядан биринчисин өтүп Сахаровдан, экинчисин анан кийин жанагы кээ бирөөнү ВИЧ ооруп атыптыр деп, сифилис болуп атыптыр, гепатит болуп ооруп атыптыр деп туруп, тиги Ленинский проспектке дополнительно 18 000 акчага чейин төлөтүп, ошону кетиришиле. Ошол тыйын төлөбөгөндө болуп калыптыр деп уктук. Ошо боюнча комментарий берип калачы. Бул маселе туура айтасыз, эң көйгөйлүү маселелерден болуп келген. Акыркы айларда чынында эле биздин жарандар Россия тарап берген статистикасына боюнча бир 200 000 жаран ошол Сахаровадан ошондой медосвидетельстволордон өткөн, бирок анын арасында ошо тилекке каршы ошол жугуштуу ооруларга шектелип, кайрадан углубленный текшерүүлөргө жөнөтүп, андан кийин жанагынтип даруланууга жөнөткөндө ошо тыйындарды эми бияктын закону боюнча тыйындарды алып атат деп көптөгөн жарандар ошол арыз менен кайрылышты да. Анан биз элчилик менен биргеликте ошо бир катар жолугушууларды өткөрдүк. Андан сырткары мына декабрдын аягында ошол Бишкек шаарында атайын ошол саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, ошол эмгек министрлиги Россия Федерациясынын өкүлдөрүн дагы Бишкекке чакырып, алар менен да жолугушууларды өткөрүп, ар тараптуу ошол сүйлөшүү жолугушуулардан кийин жакынкы мына кече жакында эле чыкты. Ал боюнча жаңы алгоритм боюнча, мурунку алгоритм боюнча эгер биздин жарандар Сахаровага барып, ал жерден 5300 рубль төлөп биринчи толук исследованияны өтсө, андан кийин булар жугуштуу оору менен ооруп атат деп шектенүү жаралып, анан кийин буларды Ленинский проспект 17-ге жөнөтүп, ал жерден дагы 5700 рубль алып, алардан кайра текшерсе, андан кийин ошол текшерилип аткан жарандардын жарымысынан деп койсо болот. Бул орустар берген статистика, Россия Федерациясынын статистикасы. Бул эгер 1,5 миң адам шектелүү деп табылып аткан болсо, ошонун 50%-ынан ошол эме оору чыгып атат деп статистиканы айтышкан. Ошонун ичинен калган ошол оору чыккандар 18 000 рубль төлөп, ошол лечение алып атат. Мунун баардыгы өтө кымбат биз үчүн деген маселеден келип чыккан да ушунун баардыгы. Анан кийин азыркы жаңы алгоритм боюнча биздин жарандар ошол Сахаровадан, сиз айтып аткан көп тармактуу миграциялык борбор Сахаровадан 5150 рубль төлөп, толук ошол исследованияны өтөт да, медициналык кароодон өтөт. Анын ичинде жанагы дополнительный изилдөө дагы кирет. Анан кийин болсо жанагы леченияга, дарыланууга акча алынбайт деп ушундай маалыматтарды берди. Ушундай болуп жатат. Биз дагы бул боюнча элчилик дагы, биз дагы күнүгө мониторинг өткөрүп атабыз. Ошондой болуп атабы. Ал дагы кишилердин бизге кайрылууларынын саны азайгандан да билинип атат да. Андай эмелер уже кайрылуулар азайып калды. Бул дагы өтө чоң көйгөйлүү маселе болчу. Мен ойлойм, бир топ эле жеңилдик болуп калды. Кодик байке, анда вопрос. Ден соолугу жакшы мекендерге кубанып коелу. Бирок жанагы кокусунан, чындыгында жанагы ден соолугунан гепатит чыгып, же болбосо туберкулезгө шектелип, же болбосо жанагы ВИЧ оорулары чыгып калган жердештерде болуш керек тилекке каршы. Алардын учуру көйгөйү кандай болот? Алар Роспотребнадзор аларга чектөө коюп коебу? Бияктан эмгектенгенге мүмкүнчүлүгү болобу, же болбойбу? Же самозанятый болуп иш алып барса болобу? Же ишкер болуп алып барса болобу? Эң туура суроо, бул жерде оорулардын ар кандай түрү бар. Мисалы айтсак, бул жерде ВИЧ оорусу болобу, туберкулез оорусу, сифилис оорусу, ар кандай жугуштуу оорулардан келип чыккан бул эмелер. Эми ар кайсы ооруга ар кандай ушул
түрлүү дарылануу да ошондой, мамиле да ошондой болот. Ошол себептен мисалы эң көйгөйлүү болуп аткан азыр сифилис проблемасында оорусу боюнча бул биздин жарандар жанагы толук кандуу дарылоону өткөндөн кийин кайрадан текшерүүдөн өтүп, анан бул жерден кайрадан иштегенге укугу бар да. Эгер андай дарылануудан өтпөй туруп Кыргызстанга кетип калчу болсо, анда чынында эле ушул Сахаровдагы медициналык борбор, көп тармактуу центр бул маалыматты жаран дарыланбай ушундай жугуштоору менен чыгып кетти деген маалыматты бергенден кийин Роспотребнадзор бул кишиге Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салып коет да. Мындай фактыларда, мындай кайрылууларда бизде азыркы учурда бар. Азыркы учурларда бар. Биз эми ал боюнча дагы ишти жүргүзөлү деп аракет кылып атабыз. Мындай учурлар көп эмес, бирок кездешип атат да. Бул боюнча биз ишти ошол Роспотребнадзор менен жүргүзөлү деп атабыз. Биздин жарандар ошол Кыргызстанга чыгып кетсе дагы ошол жерден биринчиден дарыланып толук кандуу, андан кийин ошол жерден анализтерин балким тапшырып, мынакей мен жугуштуу ооруларым жок деп бизге арыз менен кайрыла турган болсо, биз бул боюнча дагы ишти жүргүзүп көрөбүз. Эми бирок чечимди ошол Россия тараптын медицинасы кабыл алат да. Андай болсо түшүнүктүү. Демек, эгерде бүт жалпы бул сөзүбүздүн баптарын жыйынтыктасак, анда биринчи ирет Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлү биринчи ирет айлык майына боюнча жардам берет. Эгерде айлык майнасы төлөнбөй атса, бул жерден да бир мекендештерге бир айтып кетчү нерсе, айлык майнасы көп учурда эмгек келишими жок болсо өндүрүү оорураак болуп калат, негизи закондуу түрдө. Ошон үчүн көп мекендештерге, кулагыңарга көмүчүлөргө ошо эмгек келишимин түзгөнгө аракет кылыңыздар. Экинчиден, жүк 200 боюнча тилек каршы мекендештер кайтыш болсо, ошонун тыйын маселесин 70 000 рубльде же бияктан туугандары, же Кыргызстандан алууга мүмкүнчүлүк бар. Үчүнчү маселеси болсо, юридикалык кеңеш жана жардам мекендештерге. Төртүнчү маселе болсо, ар кандай оор акыбалга дуушар болуп калган биздин мекендештерге аларга көмөк көрсөтүү. Ошол кыскасы ушул 4 направление менен азыр жыйынтыктар бар. Жок, мындан дагы көптөгөн направленияларда биз мындан сырткары өзүбүз дагы ишибизди мисалы ушул Россия Федерациясынын расмий органдары менен ишибизди тыгыз жүргүзүп жатабыз. Азыр жанагы мындан мурун айтылып келген Сахарованын филиалын Кыргызстанга ачуу маселеси, андай домиграционный борборлорду, миграцияга чыгарын астындагы борборлорду ачуу маселеси. Бул боюнча биз тыгыз иштерди ошол Россия Федерациясынын расмий өкүлдөрү, ошо ички иштер министрлиги болобу, эмгек министрлиги болобу жүргүзүп атабыз да. Мисалы айтып коелу, 2 февралга биз атайын ошол эмгек министрлиги менен Россия Федерациясынын эмгек министрлиги менен жолугушууну макулдашканбыз. 2 февраль күнү болот. Биз ага да даярдык көрүп атабыз. Ошол жерде да көтөрө турган суроолорубуз бар. Анын ичинде ошол жанагы компенсация, эгер майып болуп калчу болсо жарандар ошол иш жүзүндө, ал боюнча да ишти жүргүзүп, биз былтыр ошондой кандайдыр бир иштеп аткан учурда залал алып калган жарандарга бир жаранга 100 000 рубль төлөттүрүп бердик. Бул багытта да ишти алып баратабыз. Мындай көп тармактуу ошол эмгек министрлиги менен ишти жүргүзөлү деп атабыз. Анын ичинде ошол жанагындай иш берүүчүлөрдү мындай туура, закондуу түрдө иштеп аткан иш берүүчүлөр менен да келишимдерди түзүү максатында, ошондой иш орундарды табуу максатында дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз да. Сонун. Кудай буйруса, анда Кубанбек эке, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Бир сыйра балким кичинекей экскурсия кылып көрсөтүп коесуздар. Мекендештер келсе, каяка кайрылсын, кандай кайрылышсын, кимге кайрылышсын, кайсы номерге чалышсын? Адресиңизди көрсөтүп койдук. Адрестер баары тең бар. Бул жерде локациясы өтө жеңил деп койсок болот. Жаныбызда 2-3 метро бар. Полянка метросу 300-400 метр бул жерде, Октябрьский метросу, эми элчиликте жакын, ар жагында Добрынинский метросу бар. Мен күнүгө ушул 20, 30, 50 ар кандай
жарандар саны ар кандай, бирок эми ошо келип атат. Азыр өзүңөр да көрүп турсаңар, мына жарандарыбыздын келип аткан ошол ар тараптуу ошол консультацияларды бергенге, ошол миграцияда биздин кызматкерлер дайым даяр. Анда жана выездной сотрудниктер барбы кокусунан? Бизде мына постоянно 4 кызматкерибиз, мынакей биякта 2 кызматкер, биякта 2 кызматкер, ошол выезд боюнча бир машине сататын автоунабыз да бар. Кандайдыр бир маселелер болсо, ошол полиция жакка же башка жерлерге выезд кылганга даяр. Андан сырткары мына бул жанында кабинетибиз, бул жанагы бухгалтериябыз жүк 200 боюнча иштей турган кабинет. Ошол. Түшүнүктүү. Мекендештер ушул жака келип кайрылып, арыздар. Мына бул жерден атайын образецтерди коюп койгонбуз, кандай эмне жөнүндө арыздарды, эмне маселелер боюнча ошол ошолор боюнча. Бул силер иштеп баштагандан баштап мына бул жанагы айткан көп тарабы актуу жумуш берүүчү борбордун чыгарган кагаздары ошол кыргыз тилинде. Бул жерде өзүнүн ар кандай түрлүү брошюркалар биздин жарандарга керектүүлүгү алып окуп таанышса болот. Кыскасы түшүнүктүү. Анда мекендештер бир централизованный номерлер бар экен, Энди номерибиз бар, аны өзүңөр чыгарып койсоңор керек астына. Жазып коебуз, берсеңиздер, ошого чалып. Ошол мекендештер, миграция өкүлчүлүгүнө келдик, бирсе толук маалыматтарды алдыңар. Ушул өкүлчүлүккө ар кандай көйгөй аркылуу кайрыла берсеңиздер болот. Атайын кызматкерлер бар. Кудай буйруса мамлекет тарабынан дагы мигранттарга мындай көңүл бурулуп жатат. Жакшы жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз мекендештер. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө.